Assalamu alaikum. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору. Адилеттүү жарандар каналынын подписчиктери, достору, кетирлери. Мына 3-4 күн мурун Жалал Абад мэриясынын пресс катчысынын постудан пост чыкты, видеолор чыкты. Мына Жалал Абад шаарында 3 скважина сугаруу үчүн 3 скважина технический суга 3 скважина ачылды деп, дагы бир нече скважина ачылат деп. Мына бүгүнкү күндө 3-4 күндөн бери Шопоковада, Шопокова шаар көчөсүндө мына арбында туп-тунук суу скважинадан агып атат. Бул аябай сонун жаңылык деп ойлоймун. Себеби бул суу менен биз ошол эле жолду чекесинде турган өсүп жаткан дарактарды сугарып атабыз. Мына күндөн күн алыс силер көрүп жаткандай көрүнчү бул бетте дагы агып атат экен. Эми ушул агып аткан сууну биз туура колдонуп, бул жакта азырынча жок экен. Бул жакка эми болот окшойт. Бул арыктарга мусор таштабай, мына азыр көрөйүн, уже нары жактан бирөө мусор агып келиптир. Мына мусорлар агып келиптир, бунун бирөөлөрдү баклажкалары. Эми таза кармасак, ушу арыктардычы мусорго толтурбай. Мында тешигиптир. Бул азыр суудун уровени көтөрүлсө, ушул жактан суу жерге кирип, өзүнчө эле полив боло берет да. Азыр барып көрөлүкчү кайсы жерде экен. Бул жерде дагы бирөөлөр пиваны баклажкасын ыргытыптыр. Азыр Момун районунун тушудабыз. Мына бул жерде дагы бирөө таштандын таштаптыр. Мына көрүп жатабыз пиванын баклажкасы. Эми ошону арыкка таштабай, көчөгө таштабай бир мусоркага таштап койсо зор иш болот. Мына бул 75-чи кесиптик лицейди тушуда чыга, ошол Жеңиш паркынан багыдан труба алып келип, мында чыгарыптыр. Ылдыйга жакшы кетип атат. Өтө жакта суу жок. УВД жакта. Бул жак сонун. Ушундай кетти Шопоковдун ылдыйы. Мына жаңы ачылган скважина. Эми жаңы эмес, бул илгертен бар эле, кийин иштебей калган. Бир нече жыл азыр кайрадан реабилитация кылып, мына бүгүнкү күндө ушул скважина илгерки ВЛКСым, азыркы Жеңиш сел багыны орошение кылып, орошениясы түштү. Мына силер көргөндөй, мына бактын ичиге суу коюлуп атат. Эми мындан бияка бул жактарда жашыл болуп, мындай жылдагыдай саргайып, суу жоктугунан бак-бакка окшой, бир чөлгө окшоп калчу эле. Азыр эми жашыл болуп, иштетилбеген, бак иштетилбеген жерлер дагы иштетилип, элдер, адамдар пикникке чыга турган условия болуп берет деп үмүттөнөбүз.